Салам алейкум, кандайсыңар туугандар? Мен азыр кайда жүрөм билесиңерби? Жумгалда деп кой, мое жаман драндулетимди айдап алып. Бияктын жолу кошмар экен, мээм чайкалып уже нерв болуп, блин. Биягынан машинам чачырайын деп эле турат азыр. Как можно довести до такого деп кой? Анан аркы беркинди сураштырсам, одномандатныйга 16 талапкер чыгып алыптыр. Чоз да. Я не знаю, Кыргызстандын жарым эле талапкер болобуз го дейм, бул шайлоодо, Буга чейин Жумгалдан толтура эле депутат чыкты эле, жолунун кебетесин карачы. Депутаттар буга чейин эмне кылып жүргөнсүңөр, Ё-моё. Жумгалдыктар молодцы, ушуга чыдап жүрө бериптирсиңер, Бир чети мындай да болбойт. Эл журт, давайте эми ушунусунда ойгонолу. Тууганды чоң кылам деп жүрүп карачы, Кыргызстан кандай абалга келди. Шайлоо алдында майда чүйдө жалтырак жултурак диштерди жасап койсо эле, элирип эле ошолорду жапырт, эки колдоп, төрпуттап колдоп ийебиз го чиркин, Кичине мындай ойлонолучу. Болду да эми, болду. Айын карачы, жолдун баары таш, ё-моё, терезе сүзгүлөп атып уже мээ калмай болду. Эл журт, давайте. Хватит уже, хватит, жетишет болду. Качанга чейин эле ушинтип жүрө беребиз? Өз тагдырыбызга кайдыгер болупчу, Болду да. Давайте ойгонолу. Тетиги жеп жутарларга канчадан бери эле шанс бере беребиз, Болду да, алар полный сатып алам деп уже уверен, каждый шайлоодо уверен да, ё-моё, любойумду сатып алам депчи. Жаман иттин аты бөрү басар дегендей, дешевый пиар менен заниматься этип жүргөндөрдөн сак бололу кичине. Эми ушул келген шансты кетирбей, райондо жакшы иштеген, аймактын проблемасын ийне жибине чейин сезе билген, чукуй билген, эмгеги сиңген инсандарды колдобойлу, Майда чүйдө бир нерселерге алаксып кетпей мындай, Кыргызстанды өнүктүрө турган, ё-моё, районду жаркырата турган бир инсандарды колдоп шайлап чыгарып алалы. Давайте.